Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар жана биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Сиздер менен мен Гүлбарчын Аймирова микрофондо болмокчумун. Бүгүн биз сиздер менен Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоо учурундагы журналисттер менен болгон байланышы тууралуу маек кылмакчыбыз. Бүгүн бизде конокто улуу урматтуу деп айтсам деле болот, медиа эксперт Авланбек Жумабаев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келипсиз. Рахмат. Айтсаңыз, ушул шайлоо учурунда азыр эми шайлоо болот, Кудай буйрса ноябрь айында. Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоо учурундагы журналисттер менен байланышы кандай болот, кандай жүрүп жатат? Рахмат, урматтуу радио угармандар. Биз ошо Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматынын атынан ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясынын ичинде ошо маалымат жана үгүт иштери боюнча жумушчу топ бар. Ошолордун атынан келип, азыр Баткендеги биздин кесиптештер менен бүгүн жолугушуп бүттүк. Болгон маалыматтарыбыздын баарын бердик. Ошо боло турган парламенттик шайлоо боюнча ошондой эле өзүңүздөргө белгилүү болгондой жанагы шайлоо мыйзамдарына да абдан көп өзгөртүүлөр киргизилген. Ошо жайында жогорку кеңештин депутаттары өздөрү каникулга чыгаардын алдында ошол мыйзамды кабыл алышты. Ал мыйзам менен биргеликте ушул шайлоо тутумдары абдан чоң өзгөртүүлөргө дуушар болду да. Ошондуктан ошол биздин эл 120 депутаттын ордуна 90 депутат келет экен деген эле баягы эстеп калышты да. Калгандарын тилекке каршы дагы эле билишкен жок. Ошондуктан биз азыр ошо баардык региондорду кыдырып, биздин ошо жерлердеги кесиптештер менен дагы жолугушуп, алардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз да. Эми ошо Борбордук шайлоо комиссиясынын ошо коомчулук менен иштеши жөнүндө, анын ишинин ачык айкындыгы жөнүндө, ошого умтулушу жөнүндө айта турган болсом, негизи ошо баягы жалпы бюджеттин алына жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша Борбордук шайлоо комиссиясынын ошо басма сөз кызматында болгон 3 эле киши каралган экен. Анын бирөөсү ошо координатор, бөлүм башчысы деп коет. Андан кийин бири эксперт, анан бир техник болгону. Ошол 3 киши гана иштейт экен. Анан 3 киши ушундай чоң баягы саясий кампанияны баягы чагылдырууга кандай жетишет деген суроолордун көп туулат. Ошондуктан Борбордук шайлоо комиссиясы бюджетке тийбей, ошо элдин баягы элге жүгүн артпай, ошол шайлоо процесси менен иштеп жүргөн бүткүл дүйнөлөрдө иштеп аткан ошол эл аралык уюмдар бар. Ошолорду өнөктөш катары тартып, ошолор менен сүйлөшүп, ошонун негизинде ошо Борбордук шайлоо комиссиянын басма сөз кызматында күчөтүү иретинде ошол бир нече ресурс баягы эксперттерди тартып иштеп жатабыз. Алардын арасында ошо мен дагы иштеп атам. Менден тышкары дагы Марина Гречанная деген кыз бар. Ал деген олтуруп жанагы Борбордук шайлоо комиссиясынын иш-чаралары боюнча, ошонун саясаты боюнча болгон маалыматтарды ошол пресс-релиз кылып ал кыз жазат. Андан тышкары Борбордук шайлоо комиссия ошо шайлоо учурунда көп телевизиондук продуктыларды да жасашат. Ошонун ичинде дебаттар дагы бар. Ошол иштерди дагы жөнгө салган Көкүл Арипова деген дагы тажрыйбалуу биздин адис бар. Көп жылдар бою ал ошо телевидениеде иштеп келген. Ошол эле биздин биринчи канал деп аталган КТРК каналында дагы ошол
алдыңкы продюсерлердин бири болчу. Ал биздин кесиптештер биздин командада иштеп атат. Ошондой эле өзүңүздөр билесиздер, Борбордук шайлоо комиссиясынан баардык материалдардын баары эки тилде кетиш керек, мамлекеттик тилде, орус тилде. Ошондуктан бул мамлекеттик тилдеги материалдардын баарын биздин кесиптешибиз бар, Аскер Сакыбаева деген, ал убагында жаңы гезитинин башкы редактору болчу. Ал кесиптешибиз дагы ошол кыргызча материалдардын баарын карап, ошол кишинин колунан чыгат да. Анан кийин бул журналисттер менен иштөөдө эң маанилүү болгон бул маалыматтык каналдар, маалыматтык ресурстар. Эң биринчиден ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын өзүнүн сайты жөнүндө сөз кыла турган болсок, ал жерден бүт материалдарды тапса, бүт маалыматтарды тапса болот. Ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын өзүнүн ишметтүүлүгүнөн тартып, жанагы шайлоого катышып жаткан талапкерлер жөнүндө дагы маалыматтарды тапса болот. Ким каякта иштеген, кандай бюджет менен шайлоого катышып жатат, ошо партиялардын жанагы ошо шайлоо учурундагы жанагы акчалай фондунун иштеши жөнүндө ошол болгон материалдардын баарын ошо ачык айкын сайтка коюп, ошо биздин журналисттер, кесиптештер Бишкекте үйрөнүп калышкан. Ошол сайттан кайсы жерден эмнени таба алышат, бүтүн тең таап, ошол материалдар менен таанышып, өздөрү эле өздөрүнүн продуктларын өздөрү жазып даярдай беришет да. Андан тышкары, сайттан тышкары, ушул акыркы заманбап прогрессивдүү ошо медиа инструменттерди да колдонуп келатабыз. Биз ошол эле Facebook'та баракчабыз бар, Instagram'да баракчабыз бар, YouTube каналыбыз бар. Ошол баракчалар аркылуу дагы бүт кыймыл аракетибизди, ошо керек болсо азыр мен сиздерге конокко келип, мынакей Баткен эли үчүн ошо маалыматтарды берип жаткан, түшкө чейинки эле сиздердин студияңыздарда сүйлөгөн биздин интервьюлардын бүтү тең азыр кайрадан иштетилип чыгып, ошо Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында, жанагы социалдык тармактагы баракчаларында турат ошол материалдар. Ошентип биз баардык кыймыл аракеттерибиздин бүтүн тең ошол социалдык тармактагы баракчалар аркылуу жана Борбордук шайлоо комиссиясынын сайты аркылуу дагы жүргүзүп жатабыз. Анан кийин өзүңүздөр билгендей, бир 2-3 жыл мурун ошо Борбордук шайлоо комиссиясынын өзүнүн мүчөлөрү дагы ошол жерде олтуруп алып, мына бизде деген түз эфир жок, анан кийин биз жабык иштейбиз деп өздөрү иштеген жерден өздөрү ошол маселелерди чечпей ушундай да сөздөрдү кылышкан. Бирок былтыр мынакей жанакы парламентке шайлоо болоордун алдында биз ошол эле эл аралык уюмдарга кайрылып, Интерньюз деген бизде уюм бар. Ошол Интерньюз бизге жанагы түз эфирди жүргүзүүгө ошо Борбордук шайлоо комиссиясы үчүн атайын жабдыктарды алып берген. Бул жабдыктар дагы оңой акча турбайт. Бул дагы бюджетке болгон баягы бир оорчулукту алып келмек да. Ошондуктан ошол Борбордук шайлоо комиссиясы заявка берип, ошол корутунду берип, бизге ушундай нерсе керек, биздин ишибизди ачык айкын жүргүзүү үчүн деген ошо кайрылуулар менен, алар менен баягы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ошонун баягы натыйжасында азыр Борбордук шайлоо комиссиясынын ошо отурумдары YouTube каналы аркылуу түз эфирде ким болсо да көрө алат. Биз баягы пандемия учурунда, ошо эпидемиологиялык жагдай жакшы эмес учурда ошол жабдыктардын жардамы менен биз көп ошо Борбордук шайлоо комиссиясынын олтурумдарын түз эфирде ошол берип аттык. Биздин ошо кесиптештерибиз ошол YouTube канал аркылуу эле көрүп, угуп, ошол материалдарын ошол жактан эле
жасап алып жатты да. Башкача айтканда Борбордук шайлоо комиссиясы ошо башка баягы мамлекеттик органдарга караганда бир кыйла ушул коом үчүн ачык экенин даңазалап, ошол баардык азыркы ошо медиа жактагы инструменттерди колдонуп иштеп жатышат. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, ошо жакында эле жанагы фейктерге каршы деп мыйзам кабыл алышкан. Ошо жогорку кеңеште аны президент да кол коюп бат эле кабыл ала коюшту да. Ошол жерде деген баягы негизги алардын себеби деген жанагы фейктер менен күрөшүү болуп, ушу социалдык түбүндө фейктер көбөйүп кетти. Анан кийин ошолор калп маалыматтар таратып атат деген бир себеп менен ошол мыйзамды кабыл алышты да. Бирок биз ошол медиа жаатында иштеп аткан кызматкерлер буга каршы чыкканбыз. Себеби ошол мыйзамды жылдыртып илгерилетип аткан өздөрүнүн билими экономист экен, бизнесмендер экен. Анан кийин алар түшүнүп-түшүнбөй эле ошол Россиянын жанагы мыйзамын көчүрүп жазып алышы эле бизге киргизип койду. Ал эми ошону эле карап көрө турган болсок, Казакстан биздин кошуна, алар болсо тескерисинче медиа сабаттуулук деп ошол сабактарды мектептерге чейин киргизип атат азыр. Башкача айтканда, ошол эле бир эле маселени чечүүнүн эки жолу бар. Биздикилер тилекке каршы жанагынтип административдик башкаруу киргизип, каалаган жалпыга маалымат каражаттарын жаап коюу бир максатын көздөп атышат. Ал эми ошол эле бизге караганда мындай сөз эркиндиги анчалык бийик эмес өлкөлөрдө алар болсо башка жагынан баштады да, ошо медиа сабаттуулукту жогорулатуу депчи. Бул жагынан карап көрө турган болсок, дагы деле Борбордук шайлоо комиссиясы башка мамлекеттик органдарга салыштырмалуу алардын баягы көз карашы боюнча жанагынтип бизде негизи кодекстер бар, мыйзамдар бар. Ошо мыйзамдардын чегинде деле бул жанагындай фейк маалыматтарды, жалган маалыматтарды таратса, же болбосо бирөөнүн жана беделине шек келтирип материалдарды жазып тарата турган болсо, аны бүтүн сот аркылуу эле чечсе болот. Сотко чейин дагы бизде жанагы комиссия иштейт журналисттердин арасында. Ошол комиссияга жанагындай журналисттер тарабынан жагымсыз бир нерселерге кабыл болгон кишилер болсо, ошолор кайрылса, ал комиссия деле чечип, ошол журналисттер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жана төгүндөп, анын баарын кайра материал жазып, ушундай нерселерди кылган. Бизде өзүбүздө мындай өзүбүз башкарган органдар бар. Бирок тилекке каршы бизден эч ким сурабай эле жанагындагы мыйзам кабыл алынып калды. Борбордук шайлоо комиссиясы андай принципти колдонгон жок. Мына былтыр дагы ошо шайлоонун алдында Facebooктун администрациясы менен жолугушкан. Facebooktун администрациясы менен жолугушуп, бизде момундай көйгөйлөр бар. Ошо шайлоо учурунда жанагындай фейктер көбөйөт, жанагы кастык тил көбөйөт, жанагынтип партиялар бири-бири менен мындай жакшы бир атаандашуу жол менен барбай, жанагынтип бири-бирин каралап, бири-бирин сөгүп, бири-бирин боктоп, ушундай бир эмелерди жүргүзүп атат деп Facebooktун администрациясы менен да жолугушууларды өткөзгөнбүз. Алар биз менен иштөөгө өздөрүнүн ниети ачык экенин айтышкан. Андан кийин бул былтыркы болгон окуя жакында эле TikToktун да администрациясы менен. Ошондо Facebook'да иштегенде бул болдубу, уже пайдаландыңыздарбы? Өзүнүн баягы биз өзүбүздүн баягы көз карашыбызды баарын бергенбиз. Аларда эми Facebook'та мындай да, бул деген бул чоң дүйнөнүн баарын, жер шарын кучагына алган чоң тармактардан кийин ал жерге олтуруп алып, кичинекей Кыргызстан эле баягы өзүнүн мыйзамдарын киргизип, өздөрүнүн каалагандарын кыла берсе болбойт да. Бирок ошол коомчулуктун негизги баягы нормаларына таянып көп нерселерди кылсак болот да. Ал Facebook деле тиги жалаң баягы калптарды же болбосо жанагындай
бирөөнүн аброюна шек келтирген материалдарды тараталы деп кылынган аянтча эмес. Аны деген ошону колдонгон өздөрү кылып атпайбы? Ошол эле партиялар кылып атат. Ошол эле керек болсо бийликте отургандардын деле ошо фейк фабрикалары бар. Башкача айтканда, командасы бар деңиз. Мыйзам кабыл алганда эле ал фейктер жоголуп кеттерин биз айтканбыз. Жоголбойт алар. Аларды силер өзүңөр колдонуп атасыңар. Силер өзүңөрдүн араңарда иш жүргүзгүлө деп айтканбыз. Бирок тилекке каршы ошол мыйзамдар кабыл алынып калган. Мен айтайын деген Борбордук шайлоо комиссиясы нактай эле, чындап эле өзүнүн ачык, айкын экен, коом үчүн ачык экенин даңазалап, ошентип тигилер жанагындай мыйзамдарды кабыл алып, ошол эле жогорку кеңеш ошондой аракеттерди жүргүзүп аткан болсо, Борбордук шайлоо комиссия тескерисинче ошол жанагындай социалдык тармактардын администрациялары менен иштерин жүргүзүп, ошолор менен ачык, айкын, ал минтип жаап жашырып, же болбосо тыюу салып койгондон эч пайда жок экенин билип туруп, ошолор менен ушундай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат да. Мына жакында эле ошо Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Шайлдабекова Нуржан дагы TikToктун администрациясы менен сүйлөштү. Алар менен дагы ошо сүйлөшүү учурунда, ушу шайлоо учурунда ошо TikTok аркылуу жанагы бири-биринин аброюна шек келтирген атаандаш партиялардын материалдары болбосо деген ниетте сүйлөшүүлөр жүргүздү. Албетте бул бир күндө болуп кете турган иш эмес, бирок баягындай тыюу салып деле аны бир күндө эч ким жок кыла албайт. Бул баягы акылга сыйбаган иш да. Бул мындай кесипкөйлүк менен көз караш кылынбаган кадам да. Ошол эле Казакстанда айта турган болсок, алар болсо бизге, биздин жанагы аткан эмнелерге караганда, ошол мыйзамдарды кабыл алып кол коюп аткан кишилерге караганда Казакстан башка жолду тандап, андан көрө элдин ошо агартуу иштерин жүргүзүп, элдин сабаттуулугун жогорулатуу деген ниетте жанагынтип ошо мектепке чейин ошо сабактарды киргизип атат да. Айырмалап билүү үчүн, ооба. Ошентип биздин дагы ушинтип азыр региондорду кыдырып жүргөн себебибиз дагы бир жагынан жанагындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, экинчи жагынан ошо жергиликтүү биздин кесиптештер менен коммуникацияны чыңдоо максатында жүргүзүп жатабыз. Мынакей биз азыр 4 регионду кыдырып бүттүк. Чүй дегенде эле Нарынга барганбыз, андан кийин Көлгө барып келдик. Көлдөн кийин кече күнү Ошкого келдик. Ошто мынакей бүгүн Баткенге келип дагы Баткендик биздин кадырлуу кесиптештерибиз менен дагы баарлашып, алардын дагы болгон баягы суроолоруна жооп берип, ушуну күнгө чейин ушундай кыжаалат болуп аттык элек, түшүнбөй аттык элек, кандай болуп кетет экен, эмне болуп кетет деп алар дагы ойлонуп жүрүшкөн экен. Негизи ошо маалымат маданият министрлиги деп коебуз. Ошол министрликтин алдында мурун департамент бар болчу, азыр башкарма болуп калды окшойт. Ал жакка дагы ошо жерлердеги биздин кесиптештерден сигнал келип түшкөн экен. Ошол шайлоо мыйзамдарын жакшы түшүнбөй атабыз, биз менен жолугушуулар өткөзсө болот эле деп. Негизи муну биз башында эле, жаз айында эле, бул бир күндүк иш эмес, муну эртелек пландаштырып, анан кийин жанагы бюджетти өзүңүздөр билесиздер, былтыркы дагы мына ушул маалда шайлоолор жүргүзүлгөн, анын шайлоонун жыйынтыктары жанагынтип таанылбай калып, канча бюджеттен акча кетти. Анан кийин азыр дагы мынакей шайлоонун алдында турабыз, дагы шайлоого дагы кандай деген акчалар кетет. Ошол акчалардын ушундан көрө ушу өлкөнүн өсүп өнүгүшүнө жумшасак болот эле. Бирок тилекке каршы жана атка минерлер жанагынтип кир технологиялардын колдонуусунун артында моментип анын баары шайлоонун баягы жыйынтыгына таасир этип калып атат. Ошондуктан азыр кайрадан ошо мынакей баарыбыз тең ошо шайлоого даярданып жүргөн учурубуз, көптөгөн каражаттар кетип атат. Ошондуктан Борбордук шайлоо комиссиясы ушул республикалык бюджеттен, элдин ушул баягы элге жүк кылбай башка жактан каражаттарды табалык, башка ресурстарды издейлик деген ниет менен ошо жанагындай шайлоо тутуму менен иштеп жаткан эл аралык уюмдар менен
биргеликте ошолорго кайрылышып мына бул ишти биз жазында баштаганбыз. Ошондой эле мына медиа пландардын баарын иштеп чыгып, ошол жаз айында биз ошол күзгү маалда элди кыдырып моундай түшүндүрүү иштерин биле жүргүзүүнү билгенбиз. Себеби деген көп кадамдарды алдын ала баягы карап, ошолорду билип, анан кийин пландарыбызды эрте кылбасак кандай биздин кимге эмне керегибиз бар, ошон үчүн бизде эксперттер дейт, бизде ошо ишти билет деп ошол Борбордук шайлоо комиссиясы жана 3 кишисин бекемдөө иретинде ошо бизди да чакырып, биз дагы ошол кадамдарыбызды ошо жазында эле пландаганбыз. Мына ошол пландын негизинде азыр биз ошентип ошо кесиптештерибиз менен жерлерде баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келатабыз. Бүгүн саат 10-дон 5ке чейин болгон биздеги маалыматтарды, ошол мыйзамдагы өзгөрүлгөн жоболорду, анын натыйжасы кандай болот, ал ошо үгүт иштерине, маалымат иштерине кандай таасир этет, биздин ошол жерлерде иштеп аткан кесиптештерибиз ошо шайлоонун алдында, шайлоо күндөрү, шайлоодон кийин кандай кыйынчылыктарга дуушар болушат, ошол маселелерди кандай кылып чечсек болот деп мурун мисалы баягы областтык гезиттерге ошол талапкерлер боюнча же болбосо партиялар боюнча маалыматтар берилген эмес. Бирок быйылкы мынакей ушул шайлоого бөлүнгөн каражаттардын эсебинен ошо областтык гезиттерге дагы ошондой маалыматты берели деп чечтик. Муну деген ушул нарындан баштап эле бул маселе көтөрүлгөн. Ошол биздин кесиптештер тарабынан Көлдөндө ошол маселе айтылды. Мынакей бүгүн дагы Баткенде дагы кече Ошто дагы ошол маселелер көтөрүлдү. Ошондуктан ошо Нуржан Кармабеков журналисттер менен жолугушкан учурда ушундай каражаттарды кароо мүмкүнчүлүгү жөнүндө айтты да. Бул мамлекеттик гана медиаларга болду ошондо, газеталарга? Бул областтарда өзүңүздөр билгендей өткөн жылы жанагы медиа борборлору түзүлгөн. Ошол медиа борборлордун алкагында иштейт турган долбоорлордо тилекке каршы биз баарына эле жардам берели дейбиз. Баягы көз карандысыз жалпыга маалымат каражаттарына да жардам беребиз дейбиз деп баягы эңсеп келебиз. Мынакей сиздин редакцияңыздардагы ошо журналисттик жамаат өзү баягы редакциялык саясатын өздөрү аныктап, өздөрү ошо каражаттап, өздөрү багып аткан дагы ушундай көз карандысыз, накта көз карандысыз жанагындай здоровый журналистика деп коебуз. Тигил жерден заказ алып, бул жерден заказ алып, байлардан, коррупционерлер менен иштеп жаткан тилекке каршы андай да редакциялар бар. Бирок сиздердей ушундай таза иштеген редакцияларга дагы жардам берели деп баягы талпынып аракет кылабыз. Былтыр Интерньюстун дагы деле колдоосу менен бир 15 чакты ушундай ресурстарды колдоого алганбыз да. Бирок ал ресурстардын баары тилекке каршы ошол борборго жакын ресурстарда. Мындан ары дагы биз ошол кеңешип, таңашып, ошондой долбоорлорго да кайрылып, ушундай жерлердеги ошол ресурстарга дагы жардам берсек деген ниетибиз бар. Бирок тилекке каршы баарына эле мындай тегиз жетип, баарына эле жардам бере албайт экенбиз. Бирок ошентсе дагы четинен азыр маселелерди чечип келатабыз. Мисалы ошо областтык гезиттерди колдоо иретинде жана материалдарды ошо Борбордук шайлоо комиссиясы үчүн жанагы шайлоого бөлүнгөн бюджеттин эсебинен жардам бере ала турган болсок, былтыртан баштап ошол эл аралык уюмдарга дагы кайрылганбыз. Ошо жергиликтүү областтык телевидениелердагы, телеканалдардагы жанагы дебаттарга окшогон же болбосо башка дагы ушундай форматтагы элге маалымат жеткирүү үчүн же болбосо элге жана түшүндүрүү иштерин чайнап бериш керек болуп атат да элгечи. Мына жерде мындай болот деп ошондой баягы продуктларды чыгарыш үчүн алардын шарты жок экен. Биз баарын менен жолугушуп, кыдырып былтыр
Руслан Изреков деген бар, ошо Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматынын жетекчиси. Анан кийин берки Көкүл Арипова деген экспертибиз бар. Алар ошо бүт жерлердин областтык каналдардын баары менен жолугушуп, ошол каерде отурса ошол жакта барып студияларын карашып, мүмкүнчүлүгү барбы ошондой продуктыларды кыла ала турган деп ошолордун баарын иликтешип, анан корутундуларды жазып келишип, ошол корутундунун негизинде жок дегенде ошол телеканалдарга бирден камера, экиден петличка, анан кийин жана монтажный стол деп коебуз. Ошолорду алып берели деп ошо жана эл аралык уюмдарга кайрылганбыз. Мынакей ушул учурда 4 күндөн бери биз жолугушууларды жүргүзүп жатабыз. Ошол жерде биздин ошо телевидениеде иштеген кесиптештерибиз жанагы дебатты жүргүзүп жаткан учурда табло деп коет, жанагы убакытты көргөзгөн. Бул дагы абдан баягы теле көрсөтүүчүлөр же болбосо ошо дебаттарга катышкандар дагы өтө мындай олуттуу көңүл кылышат да. Бирөөнө 1 мүнөт ашыгыраак берип койсок эле бул жанагы тегиз мүмкүнчүлүк бербей калгандыкка жатып калат да. Мыйзам боюнча биз деген ошол шайлоого катышып жаткан партиялар, талапкерлердин баарына тегиз мамиле кылышыбыз керек. Бирөөнө көбүрөөк берип, бирөөнө аз берип койсок, бул туура эмес болуп калат. Ошондуктан жанагы таймер деп коебуз, ошол убакытты өлчөгөн таблону дагы бүгүн Нуржан Карбайбеков айтты. Ал жөнүндө дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Буйруса ошондо комплекттердин баары чечилип калса, бул дагы Борбордук шайлоо комиссиясынын ошо сөз эркиндигине, ошондой эле ошо жерлерде иштеп жаткан биздин ошо жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо иретинде бир чоң салым кошулду деп бир аракет кылып жатабыз да. Мунун баары тең ошо Борбордук шайлоо комиссиясы ушул коомдун алдында, элдин алдында ачык, айкын иштешине даяр экени даңазалап турат. Ошон үчүн бүгүн биздин баягы ошо жерлердеги журналисттер менен жолугушуубуз дагы ошол максатта уюштурулуп, ошол максат менен ошо иштерди өткөзүп жатабыз. Бүгүн сиздер менен мынакей ошо тренингди аяктадык. Азыр мынакей сиздерге конокко келип отурам. Сиздерден чыгып алып эле Жалал Абадка жол тартабыз. Эртең ошо Жалал Абадтагы биздин кесиптештер менен дагы ушундай жолугушууларды өткөзөбүз. Рахмат, биздин убакыт кичине кыскарып баратат. Аябай эле сонун маалыматтарды берип кеттиңиз. Сизге рахмат. Азыр ушунда айтсаңыз, журналисттер шайлоодо чагылдырууда элге кандай өзгөрүүлөрдү киргизе алабы? Журналисттердин ролу барбы? Ролу канчалык? Мен жана айтпадымбы, буга чейин тилекке каршы ошол шайлоо күндөрүн ошол жанагы саясатчылар, саясий күчтөр жанагынтип төңкөрүштөрдү кыла коюп, анан революция кыла коюп, митинг кыла коюп, ушундай бир өнөкөткө айланып кетти да. Бул деген ошо элге ошол түшүндүрүү иштери жакшы жетпей атканын, шайлоонун ошо жыйынтыктарынын себептери эмнеде болуп атканын, жанагы ошол шайлоого катышкан партиялар, талапкерлер жанагындай мыйзамдагы күчтүү жоболорду, жана форма 2 деген бул мигранттарга арналган жоболор болчу, бирок ошолордун бүтүн тең ойлоп таап жанагынтип мыйзам чегинен чыгып жанагы шайлоо мыйзамдарын атайын баягы бүтүн бууп келатпайбы, коррупциялык схемалардын баарын бууп келатат. Жанагындай илгеркидей пачкалап кагаздарды урдага ыргытмай жок, бийликтин баягы заказы менен жанагындай каруселдерди кылмай жок. Ошолорду бууган сайын булар деген улам бирдемени ойлоп таап атышат да. Мынакей аялдардын квотасын деле 2008-жылы киргизилген, ошого чейин ошо жанагы бизнес кылып алган ошол партиянын лидерлери аялдар акырын чыгарып коюп эле жалаң эркектер парламентте калып калып атпайбы? Мынакей былтыр бул механизмди да киргизип койду да. Азыркы учурда ошо жергиликтүү кеңештердеги аялдардын, депутаттардын саны көбөйдү.
мына азыр жогорку кеңеште дагы ошондой принцип кала берет. Жанагы ар бир 3 аял депутат аял болсун деген жобону алып койгон жок. Ал ошо партиялык тизме боюнча баягы шайлоодо ошо боюнча калды. Бирок тилекке каршы жана бир мандаттуулукта анда аял эркек дебей кармашыш керек да. Мен ойлойм, аялдардын арасында дагы татыктуу лидерлер чыгып, алар дагы ушул жогорку кеңештин курамына кирип калсын деп бир тилейбиз да. Ошондуктан могул түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө биздин журналисттер дагы, биздин кесиптештер дагы баса белгилеп, ошол жанагы коркутушат, ошо партиянын өкүлдөрүчү акчаны берип коюп, анан кийин сен кимге добуш бергениңди биз билип коебуз деп биле албайт аны. Эч ким биле албайт. Мен да биле албайм. Шайлоо комиссиянын мүчөлөрү да кире албайт. Себеби деген ал жакта киргенче эле персонификация болот сенин ким экениңчи. А добуш берип атканда сен ким добуш берип атканын эч ким билбейт. Ал деген ошол системага, электрондук системага кирип кетти, бүттү. Анын проводдун ичине кирип алып эч ким дүрбү менен карай албайт. Ошон үчүн элди жанагынтип элдин баягы түшүнүгү жоктугунан жанагы партиялык коррупционерлер ошон коркутушуп элди, биз сенин кимге добуш бергениңди билип алабыз, биз сага 500 сом берип атабыз, 1000 сом берип атабыз, 5000 сом берип атабыз, сен бизге гана салышың керек, эгер башка бирөөнө салсаң анда биз сени кармап алабыз деп коркутушат. Бирок ошо эл шайлоочу түшүнүш керек, андай мүмкүнчүлүк эч кимде жок. Мыйзам боюнча керек болсо ошол кимге добуш берип атканын сөөткө тартканын кармала турган болсо, ал киши жоопкерчиликке тартылат мыйзам боюнчачы, мыйзам чегинде. Ошондуктан урматтуу шайлоочулар, силер кабинага киргенде сиз билесиз өзүңүз кимге добуш берип атканыңыз. Сиздин уятыңыз билет канча акча алып кимге добуш берип атканыңызды. Анан сиз кайсы кудайга ишенсеңиз ошо кудайыңыз билет. Башка эч ким билбейт. Ошондуктан жанагынтип коркутуп, өркүтүп, билип алабыз, тигинтип коебуз, минтип коебуз деген жанагы партиянын өкүлдөрүнө такыр ишенбеңиздер. Ал жерге ошол участкалык комиссиядагы, округдагы комиссиядагы, борбордук шайлоо комиссияларынын мүчөсү да эч ким муну биле албайт. Бул маалымат жанагындай электрондук системага кеткенден кийин эч ким билбейт. Ошондуктан ишенбеңиздер деп айтып кетет элем. Андан тышкары жанагы бир нече себептерин айттым. Коррупционерлердин, жанагы урлардын ошол жогорку кеңешке кирип алып, эптеп өзүнүн бизнесин жылдырып аткан жакшы сөз менен аларды айта албайсың. Ошол кишилер кандай кири технологияларды колдонуп алып, жана чоюлчак үйлөрдү, форма экилерди, административдик ресурстарды айласы кеткенде, эгер ошол жанагы электрондук системаны башкара ала турган болсо, алар элге 5000 деп, $100 деп, 1000 сомдоп, тиги жанагынтип миллиондогон акчалар чачмак эмес. Алар баары эле бир кишини сатып алмак. Ошондуктан адамдык таасир аякта жок болгондуктан алар айласы кетип, анан кийин элге чыгып алып, анан элди жанагынтип 500 сомдон берип, 1000 сомдон берип, 5000 сомдон берип сатып алып атышат да. Ошондуктан урматтуу шайлоочулар, биз ушу ноябрь айында ошо шайлоо таза өтсө деп ниеттенебиз. Сиздер туура эң мыкты деген ошо эл алдындагы аброю таза, күчтүү адамдарды шайлабасаңыздар деп ишенебиз. Рахмат. Мен бир суроо берип кетейинчи. Мына журналисттер азыр бир партияны же бир лидерди тандап, өзүнүн блогуна немесине, страничкасыга чыгарып эме кылсак болобу? Кандай болот андай жолдорунда? Эми бул жерде жанагы конфликт интересов болушу мүмкүн. Мисалы, сиз Салам радиосунун азыр баягы директорунун орун басары болуп иштеп атасыз. Анан кийин сиз баягы социалдык түйүндөрдө бир күнүгө 3 пост койсоңуз, 2 постуңуз Салам радионук болсо, анан 1 постуңуз өзүңүздүк болуп калса, мындай кишилер кандай көз карашта калат, кандай тыянак чыгарат, ошол жагы бар да. Мүмкүн сиз андай кыла турган болсоңуз,
бул өзү Салам радиону башкарып иштеп атса, анан кийин өзү минтип жазып атса, анда Салам радиону деле сатып аткан экен деген бир шектенүүлөр пайда болушу мүмкүн да. Ошондуктан бул жагынан этият болуш керек. Бирок социалдык түйүндөгү баракчылар бул сиздин өздүк территорияңыз. Ал жака эч ким кире албайт, эч ким ал жака таасир эте албайт, эч ким сизге тигинтип жаз, минтип жаз деген мындай басмырлоо болбош керек да. Мен деле мына ушул долбоорлорду иштеп жатканда долбоорлордун кызыкчылыгын сөзсүз түрдө илгерилетип турам өзүм баракчам аркылуу. Бирок башка саясий көз караштарым болсо, эгер мисалы ошол эле мамлекеттик органдарда иштеп жаткандар же башкалар кандайдыр бир башка бир түшүнбөгөн же болбосо кир нерселерди кыла турган болсо, мен ал жака өзүмдүн оюмду жазып келем. Мен эч качан эч кандай уюм мага баягы жолтоо боло албайт. Мен контрактымды дагы кол койгондо ошол нерсеге өтө чоң маани берем. Эгер мага ошентип басмырлап өздөрүнүн позициясын таңуулаган уюмдар боло турган болсо, мен алар менен иштешпейм. Ошондуктан сиздер дагы ошол жагын карап көрсөңүздөр, бир жагынан жанагындай конфликт интересов болбосо, экинчи жагынан бул сиздин өздүк аймагыңыз, ал жака эч ким кол салып кирип сизге сизди басмырлап тигинтип жаз, минтип жаз деген болбош керек. Рахмат сизге. Бизде аябай эле сонун маек болду. Биз бүгүн сиздер менен Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоо учурундагы журналисттер менен болгон байланышы тууралуу маек кылдык. Сиздер үчүн аябай эле маанилүү, керектүү маалыматтарды бере алдык деген үмүттөбүз. Кош келипсиз. Эфирлерде күтөбүз сизди. Сиздер менен мен Гүлбарчын Амирова болдум. Бизде конокто медиа эксперт Авланбек Жумабаев болуп өттү. Анда эмесе көрүшкөнчө саламыбыз түз болсун. Рахмат сиздерге да, аман эсен болуңуздар.